Эсептөө палатасынын ишин жакшыртуу, анын коомдогу ордун жана элдин ишеничин көтөрүү максатында приоритеттүү багыттар аныкталган. Эсептөө палатасынын аудиторлору жана жалпы эмгек жамааты менен биргеликте өз ишибизди таза, так, натыйжалуу аткарып, президентибиздин жогорку кеңеш жана калкыбыздын ишеничин актоого болгон күч аракетибизди жумшоо менен иш алып баруудабыз. Биринчи, Кыргыз Республикасынын президентинин системалык коррупция менен күрөшүү жана тазалануу боюнча койгон тапшырмаларын аткаруу максатында мамлекеттик финансыны контролдоо тармагында коррупциялык күрөштөрдү жойуу боюнча реалдуу иш-чараларды жүргүзүү. Аны ишке ашыруу үчүн коррупцияга каршы иш-чаралар планы кабыл алынган. Байланышуу үчүн ишеним телефону жана WhatsApp номери ишке киргизилген. Ар бир каалаган жаран байланышка чыкса болот жана расмий сайт аркылуу да электрондук түрдө кайрылууларды жолдогонго мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Мындан тышкары коомдук кабылдама жарандарды кабыл алуу боюнча иш алып барып келет. Коррупция боюнча күрөшүү менен өзүбүздүн бирдик бар. Алар ошолор боюнча иш алып барат. Жыйынтыктар боюнча комиссия алып чыгып, күнөөлүүлөр болсо күнөөсүн тартат. Демөчүлүктөр өтө эле катуу болсо биз анда укук органдарына тапшырып беребиз. Кызматкерлер үчүн заманбап шартта түзүлгөн окуу борборунда коррупцияга каршы саясаттын мамлекеттик стратегиясы, кызыкчылыктардын кагылышы темалары жана мамлекеттик тилди өркүндөтүү максатында кыргыз тили боюнча сабактар өткөрүлүп турат. Жүргүзүлүүчү мамлекеттик аудиттердин сапатын жакшыртуу аркылуу мамлекеттик бюджеттин эффективдүүлүгүн жогорулатуу жана анын реалдуу кошумча киреше булактарын аныктап, министрлер кабинетине сунуштарды берип келет. Мамлекеттик аудиттин эл аралык стандарттарына өтүү үчүн методикалык колдомолор иштелип чыгып, эсептөө палатасынын кеңеши тарабынан бекитилген. Эл аралык стандарттарды колдонуп, жаңы ушу стратегиялык планды иштеп чыктык. Бул стратегиялык планда биздин 2022 жылдан тартып 26 жылдарга чейин эл аралык аудиттин стандарттарына өтүү каралган. Үч түрүн негиз катары билишет. Бул финансылык аудит, шайкештик аудит жана натыйжалуулук аудит. Ушуларды биз өнүктүрүү мындан ары биринчи максат катары колдонуп, өзүбүздүн ишибизде ушуларды мындан ары өркүндөтүүгө алып атабыз. Кошумча иретинде айтып кетсек, биздин 2022 жылга каралган аудитордук иш планыбыз бар. Ошол жерде толугу менен ушул эл аралык стандарттардын негизинде аудиттердин өткөрүлүүсү каралган. Экинчи максатыбыз ушул эле биздин стратегиялык планда каралган. Бул эсептөө палатасы ачык, айкындуу уюм катары жогорку кеңеш, президент жана укук коргоо органдары массалык каражат маалыматтары менен иштөө максаттары биздин өзүбүздүн иш аракеттер каралган. Ошолорду биз 26 жылга чейин ишке ашырабыз деген ойдобуз. 2021 жылы эл аралык стандарттарга ылайык өткөрүлгөн аудиттердин үлүшү 60% түзсө, 2022 жылга эсептөө палатасынын бекитилген аудитордук иш планында бардык аудиттерди эл аралык стандартты колдонуу менен өткөрүү каралган. 2021 жылда төмөнкү тематикалык аудиттер өткөрүлгөн. COVID-19 коронавирустук пандемиясы боюнча шайкештик аудити, айыл чарбасын каржылоо жана ишкердик субъекттерин каржылоо боюнча тематикалык аудити, энергетикалык компаниялары Ош Электр, Жалабат Электр, Түндүк Электр ачык акционердик коомдорундагы тематикалык аудити. Кыргызстандын улуттук электр тармагы ачык акционердик коому мамлекеттик сатып алууларынын натыйжалуулугуна жүргүзүлгөн аудити. Эл аралык стандарттарына өтүү аркылуу республикалык жана жергиликтүү бюджеттин аткарылышына жана мамлекеттик менчиктин колдонулушуна аудит жүргүзөт. Азыркы экономикадагы акыбал мамлекеттик бюджеттин аткарылуусунун эффективдүүлүгүн жогорулатууну жана анын реалдуу кошумча киреше булактарын аныктоону талап кылып турат. Бул максатта эсептөө палатасы аудиттердин сапатын жакшыртуу менен министрлер кабинетине, мамлекеттик органдарга иштиктүү сунуштарды берүүсү зарыл. Мамлекеттик аудиттин жогорку органдарынын эл аралык стандарттарына өтүү ушул максатка жетүүгө жакшы шарт түзөт. Бул маселе эсептөө палатасынын өнүгүүсүнүн стратегиялык планында эң негизги артыкчылыктуу же приоритеттүү багыт катары каралган.
Бул эсептөө палатасы аудит жүргүзүүдө аудиттин эл аралык алдыңкы тажрыйбаларын колдонууну билдирет. Ал эми 2022 жылга эсептөө палатасынын аудитордук иш планында аудиттин эл аралык стандарттарын колдонуу менен 83%га жакын 77 аудит объектилеринде шайкештик жана натыйжалуулук аудиттерин жүргүзүү камтылган. Эсептөө палатасы санариптик багытта өнүгүү саясатын ишке ашыруу боюнча алгылыктуу иштерди жасоодо. Алсак маалыматтык коммуникациялык технологияларды өнүктүрүү стратегиясы иштелип чыгып, бүгүнкү күндө иш кагаздарды жүргүзүү, аудитордук ишти пландоо, жүргүзүлгөн аудиттер боюнча отчеттуулукту жүргүзүү процесстери толугу менен автоматташтырылган. Санариптештирүү баягы техникалык каражатсыз жүрбөйт. Бирок өзүңүздөргө белгилүү болгондой, биз бюджетке дагы күч келбесин деп, жогоруда айтып өткөндөй биз эл аралык жогорку аудит уюмдарына мүчөбүз. Ал жерде 200дөн ашык мамлекеттер катышат. Ошол жерде биз баягы грант утуп алуу конкурсу жарыялангандыгына байланыштуу ошого катышып, Азия өлкөлөрүндөгү жогорку аудит органдарынын уюму бар. Ошол жерге катышып, ошол жерден грант утуп алганбыз $15,000 суммасында. Жана ошондой эле араб өлкөлөрүндөгү жогорку аудит органдарынын уюмунда ал жерге дагы грант утуп алуу мүмкүнчүлүгү болуп катышып, биз ал жерден $30,000 суммасында грант утуп алганбыз. Ушу жалпысынан $45,000 биз ушу жылдын башында санариптештирүүгө тиешелүү болгон бардык маалыматтык каражаттарды сатып алганбыз. Мисалы, видео байланыш аркылуу аймактар менен байланышып жыйындарды өткөрүү мүмкүн болуп калды. Бул албетте убакытты жана борборго келип кетүүчү бир топ чыгымдарды үнөмдөөгө шарт түзүп берди. Мындан тышкары архивди санариптештирүү боюнча натыйжалуу иш алып барылып, жылдын аягына чейин толук санарипке өткөрүлгөн турат. Алсак, Epson аппараты күнүнө 7000 баракты өткөрүүгө жетишет. Электрондук документ алмашуу, оригинал документти сактоого жана жерди үнөмдөөгө мүмкүнчүлүк берет. Эсептөө палатасындагы бардык иш кагаздары мамлекеттик тилде гана жүргүзүлөт. Ал түндүк системасына кошулган жана башка мамлекеттик органдар менен тиешелүү маалыматтарды алмашуу жүргүзүлүп турат. Infodok система ишке киргизилген. Бүгүнкү күндө 3 аймактык бөлүнүш кошулган. Ошолор менен биз электрондук документтер менен алмашып, Infodok система менен кагаз түрүндө эч кандай почта корреспонденция жөнөтпөйбүз. Кагаздарды жеткирүү мөөнөтүн кыскартат, аткаруу тартибин көзөмөлдөйт жана документтерди иштеп чыгууну стандартташтырууга мүмкүн берет. Ошондой эле 1С санариптик кол коюу, ведомстволук электрондук почтасы, e-кызмат программалары ишке киргизилип колдонулууда. Бул e-кызмат системасына бүт мамлекеттик кызматкерлер жөнүндө техникалык жана кичи персоналдар жөнүндө маалыматтар киргизилет. Кыскача айтканда, бул e-кызмат системасы бул ар бир кызматкердин электрондук өздүк көктөмөсү деп айтса деле болуш керек. Анткени бул системада бүт маалымат кирет. Кызматкер ишке кирип баштагандан тартып, кызмат өтөгөн этаптарында дагы кызматтан бошогон учурга чейин бүт маалыматтар ушул системага кирет. Келечекте эсептөө палатасынын ишин жакшыртуу максатында алдыга көптөгөн багыттар боюнча иштер уланмакчы. Коомчулукта эсептөө палатасына болгон ишеничке жетүү жана аброюн көтөрүү, үчүнчүдөн каржылык тартип бузууларды болтурбоо үчүн алдын ала реалдуу жана эффективдүү иш-чараларды алып баруу. Төртүнчүдөн аудиттин эл аралык стандартына өтүү аркылуу аудиттердин сапатын жакшыртуу, мамлекет бюджетинин эффективдүүлүгүн жогорулатуу жана анын реалдуу кошумча киреше булактарын аныктап, өкмөткө тиешелүү сунуштарды берүү. Бешинчи, аудитордук текшерүүлөрдүн санын тиешелүү критерийлер аркылуу кыскартуу жана оптималдаштыруу. Башкача айтканда, сандан сапатка өтүү болуп эсептелет. Алтынчы, жүргүзүлгөн аудиттердин жыйынтыгында аныкталган финансылык мыйзам бузуулардын суммаларын бюджетке кайтарууну толук түрдө камсыздоо. Эсептөө палатасынын ишмердүүлүгү жана анын аудитордук иш-чараларынын жыйынтыктары боюнча маалыматтар ачык жана жеткиликтүү болушун массалык маалыматтар каражаттар аркылуу толук түрдө камсыз кылуу.
Бүгүнкү күндө эсептөө палатасы мамлекеттик каражаттын эффективдүү колдонулушуна жана системалык коррупция менен күрөшүүдө эбегейсиз чоң жумушту аткарып келет.